Баштап саламатсыздарбы эжелер? Менин атым Азамат болот. Мен азыр студент болом АУЦда. Физика боюнча көптөгөн олимпиадаларга баргам. Дагы республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү болдум, биринчи месте болгом. Дагы Израилге барганбыз, Улуу агай менен чогуу олимпиадаларга. Лиссабонго барганбыз, Португалияга. Израилде деген грамота алган болчумун, ал жакта сыйлык айып болгом. Жана Алматыдан коло медаль алган болчумун, ал жакта да дүйнөлүк олимпиада болгон болчу. Республикалык олимпиададан биринчи месте болгон болчумун. Жана былтыр эмес, мурдагы жылы алтын сертификатка ээ болдум. Ортудан. Ошол менин атым Азамат болот. Азамат деп эле айта берсеңиздер болот мени. Бүгүнкү сабакты баштай берели. Өткөндөгү болгон суроолорду сиздерге жөнөтпөдүк беле, ошону чыгарып баштасак жакшыраак болот го. Бул биринчи суроо аябай эле кандай оңоюраак эле болчу. Короче, бул сүрөттө айтып атат. Бул график берилиптир. Скоросттан, ылдамдыктан убакыттын эмнеси байланышы, өзгөрүшү же болбосо. Графикти бериптир дагы, биринчи 8 секундда дагы орточо ылдамдыгын тапкыла деп атат. Бул орточо ылдамдыктын формуласы кандай? Ылдамдыктын орточо деп коебуз. Бул барабар баардык өтүлгөн жол, ошо 8 секунддун ичиндеги, жана баардык өтүлгөн убакыт, Бул жерде 8 секунддун ичинде канча жолду өттүк, ошону табышыбыз керек. Аны биз кантип таба алабыз? Негизи могу графиктин астындагы баардык аянты бул өтүлгөн жол деп эсептесек болот, же болбосо эмне? Өтүлгөн убакыт S барабар ылдамдык көбөйтүлгөн убакыт болот, Бизде биринчи 3 секунддун ичинде канча 2 метр секунда менен жүрдү? Бул нерсе өсө, чабала. Ошол убакыттагыны тапсак, S1 барабар 2 көбөйтүлгөн 3 барабар канча? 6 метр жүрдү. Жана бул жерде деген 3 менен 6 секунддун ортосунда токтоп турду. Анан кийин бизге 9га чейин эмес, 8ге чейин эле керек, могул жерге чейин эле. 8ге чейин. 6дан 8ге чейин 2 секунд убакыт жүрдү да. Дагы өтүлгөн убакыт 2 барабар. Ал убакта деген 3 метр секунда менен жүрдү. 3 көбөйтүлгөн 2 секунда, 3 метр секунда көбөйтүлгөн 2 секунда барабар. Бул дагы 6 метр жүрөт экен. Өтүлгөн аралык бул жерде 12 метр болду. 12-ни бөлөбүз канчага? 8ге. Бул орточо барабар 12 бөлүнгөн 8 бул канча болот? 1,5. 1,5 секунда. Бул суроолор баарыңыздар эле чардыңыздар болуш керек, булардын баарын. Буну канча 2 күн мурун жөнөткөнбүз буларды. Эми буну чыгабыз дагы. Эң эле оңой суроолордун бирөөсү. Эми экинчи суроону баштайлы. Ножницы. Бул жакта баарыңыздар эле билесиздер, механикада кандай кылабыз, кандай чыгарабыз. Бул жакта бир неме кетип атыптыр, танка кетип атыптыр. Бул жерде андай. Танка бул жака жылып баратат. Бунун багыты бул жакта. У барабар скорости барабар 15 метр бөлүнгөн секунда. Жана бул жерде деген танкадан мондайдан ок атышыптыр. Танкадан ушундайдан ок атылган.
Бул атылгандан кийинки могул жерде жер бар да мындай түзчө. Омай, жер тура эмес атылып калды. Түзүрөк кылып атайын азыр. Короче, жерден бунун жерде атылгандан кийинкиси бул скорость мындай кетет да, бир багыттачы. Багытта мындай кетет да. Ошондо жол жерден бурулган бурчу альфа деген бурч болуптур. Ал альфага канча десе бул короче неме ошол альфа деген бурчтун немесин алсак, тангенсин алсак, бул тангенс альфа барабар 0.2 болот экен. Бул жерде деген атылганда багыттын деген x жана y деген немеси бар, компоненталары бар болот. X деген бул жердеги мындай скоростьту мындай болсо, векторду билесиздер баарыңыздар, Вектор бунун граф калсак деген бул жак эгер y болсо, y деген вертикальный жана x деген неме деген компоненттери бар, x деген компоненттери бар. Бул жерде бул альфа болсо, бул v болсо, бул снаряддын немесин кеткен скоростун v деп коелу. Бунун x компонентасы жана y компонентасы бар. Бизде деген y компонентасы деген бул снаряддын өзүнүн эле y компонентасын алсак болот. Мынакей, снаряддын өзүнүн скоросту v деген. V көбөйтүлгөн синус альфа десек, анын y компонентасы чыгат, вертикальный компонентасы. X компонентасын кантип табабыз? V көбөйтүлгөн синус, жок, синус эмес. Неме альфа, косинус альфа плюс дагы эмне? Бул жерде танка өзү да жүрүп бараткандыгы үчүн танканын дагы скоростун кошушубуз керек болуп калат, ылдамдыгын, V косинус альфа плюс u болот. Буну кийинчерээк табабыз дагы канча экенин. Бизге деген эмнени тапкыла дейт? Бул снаряд деген жерге мындайдан учат да. Учуп барганда, учуп барып туруп жерге түшкөн убагында, бул танка деген ушул снаряддын жолунун 1/20-сын өткөн дейт дагы. 1/20-сын өттү. Ошондо деген бул жерде жолго деген 20га бөлүп койсок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Бул жакта 1/20 эле өткөн да. Бизге деген бул снаряддын канча бийиктикке максималдуу бийиктигин тапкыла дейт. Канча бийиктикке учкан. Снаряд деген мындай болуп учуп келген. Учуп келгенде мондай эң чоң немесин табышыбыз керек экен. Бийиктигин. Аны кантип табабыз? Биринчи теңдемелерди жазабыз. Бизге кайсы керек? Бизде бул неме деген тангенс альфа деген эмне? Бул тангенс альфа деген y ылдамдыгынын y компонентасы бөлүнгөн x компонентасы болот. Биз y компонентасын тапканбыз кайсы эле? V көбөйтүлгөн синус альфа, бул деген v көбөйтүлгөн косинус альфа плюс u болот. V синус альфа бөлүнгөн v косинус альфа плюс u барабар 0.2 болушу керек. Жана 1/20 бул жана бул жерде 1/20 бар. Кандай болуш керек? Бул жерде чежелер. Бул жакта 1/20 болуп атпайбы? Бул деген биз биринчи немени табышыбыз керек? Снаряддын канча аралыгынан өткөнүнчү. Андан кийин мунукун табып туруп, 1/20 болот ошол аркылуу. Снаряд канчаны өттү? V көбөйтүлгөн косинус альфа плюс u көбөйтүлгөн убакыт барабар бул эмне снаряддын өткөн аралыгы s снаряд. Жана танканын өткөндүгү
жөн эле u көбөйтүлгөн убакыт болду. Бул аралык өткөн танканыкы. Кырча экөөнү бөлсөк деген 1/20 чыгыш керек. Ошондо S танка бөлүнгөн S снаряд барабар U көбөйтүлгөн танканыкы бөлүнгөн V косинус альфа плюс U көбөйтүлгөн танканыкы дагы убакыт. Убакыт менен убакыт экөөнү кетирип салсак болот. Ошондо бул экөөнү бөлгөндө деген результаты деген 1/20 болчу. 1/20-ны ар жакка мындай экөөнү тең алмаштырып бетин дагы ар жак бетин дагы 20 бөлүнгөн 1 барабар Айлы келгенмен. косинус альфа плюс U бөлүнгөн кайсы болуп калат? U болуп калат экен, Эми могул экөөнү колдонуп туруп, эки теңдемени колдонуп туруп таап алсак болот оңой эле. Бизге деген кайсы керек ошондо табыш керекпиз? Канча ашка көтөрүлгөн табышыбыз керек? Бизде эки белгисиз бар. V синус альфа, V косинус альфа экөө белгисиз. Бул жакта дагы V косинус альфа белгисиз. Азыр үстүндөгүлөрдү өчүрөйүн. Опа. Бизге кайсылары керек ошондо? Могул теңдеме менен астындагы могул теңдеме экөө керек. Бул жерде деген биз мону таап алсак болот. V косинус альфа кандай экенин таап алсак болот. Бул жерде 20 барабар V косинус альфа бөлүнгөн U плюс U менен U'ну бөлсөк 1 эле болот, 1. Эми деген бул 1 ар жакка өткүзсөк деген 19 болуп калат. 19 барабар V косинус альфа бөлүнгөн U V косинус альфа барабар 19 көбөйтүлгөн U болот экен. Биз деген бул жерде деген V косинус альфаны таптык да. Биз тапкандан кийин аны келип туруп бул жака коюп койсок болот, V косинус альфа онун ордуна. Эми бул жакта жазабыз кийинки уравнение. V синус альфа бөлүнгөн V косинус альфанын ордуна 19 U'ну коюп койсок болот. 19 U плюс U барабар 0.2 болот. Эми бул 19 U менен жөн эле U'ну кошсок деген 20 U болуп калат. V көбөйтүлгөн синус альфа бөлүнгөн 20 U барабар 0.2. Дагы өчүрүшүм керек экен бул жакта. Опа. Эми бул 20 менен 0.2-ни көбөйтүп коебуз да бул жака. Буну көбөйтүп өткүзөбүз. Буну деген бул жака өткүзсөк. V көбөйтүлгөн синус альфа бул барабар 0.2 көбөйтүлгөн 20 U барабар 4 көбөйтүлгөн U болуп калат экен. Бул 4 көбөйтүлгөн U деген U'ну биз билебиз да бул жактачы. Бул U деген неменин ылдамдыгы, танканын өзүнүн ылдамдыгы. Танканын өзүнүн ылдамдыгынан деген бул снаряддын вертикальный ылдамдыгы, вертикалдуу U компонентасынын ылдамдыгы бул жака түз кеткен өйдөгө 4 эсе чоң экен. Ошондо V көбөйтүлгөн синус альфа. V көбөйтүлгөн синус альфа деген бул снаряддын вертикальный компонентасы. V y деп койсок болот. V y барабар V көбөйтүлгөн синус альфа деп коебуз. Бизге деген ушул эле керек болчу, анткени биз бийиктигин табышыбыз керек. Бийиктигин табыш үчүн бизге вертикальный немеси керек, скоростун. U барабар 4 U болду. 4 U деген бизде канча? 4 көбөйтүлгөн 15 барабар 60 метр бөлүнгөн секунд болот экен. 60 метр секунддан бийиктигин кантип табабыз? Биз бул 60 метр секунддан менен канча убакыт өйдөгө учканын табышыбыз керек биринчи.
V барабар, ылдамдык барабар. Бул гравитацияныкы 10 метр секундда деп берилген бизге. Гравитациянын немеси. Өзүнүн вакыт деп туруп вакытты таап алабыз, канча минут учкан, канча секунд учкан. Вакыт барабар 60 бөлүнгөн 10. Бул 6 секунд учат экен, деген биз формуланын ордуна коюп туруп, оңой эле таап коебуз. Бийиктик барабар гравитация көбөйтүлгөн вакыттын квадраты бөлүнгөн 2. Барыңыздар эле билсеңер керек бул формуланы. Бул барабар ошондо бийиктик барабар 10 көбөйтүлгөн вакыт деген 6 секунд болчу, 6-нын квадраты бөлүнгөн 2. 6-нын квадраты деген 36 болот, 36 көбөйтүлгөн 10 360 бөлүнгөн 2 180. 180 болот экен. 180 метрге учат экен эң бийик учканы. Барыңыздар ушундай болсо керек, Жок, бүтө калсын. Чатты. Эжелер азыр кайра мен бир ишим болуп калды, 5 мүнөттөн кийин баштайлы.